Коркуу, алдамчылык, каардануу миңдеген жылдар мурун жер бетиндеги жаныбарлар дүйнөсүндө жырткыч айбанаттар бийлик кылган. Кээ бир жаныбарлар жырткычтардан корккондуктан өз каалоосундай эркиндикте жашаган жок. Этин тытып, канын төгүп, жана өлдү. Ошондо жаныбарлар эки түргө бөлүндү. Каардуу жырткыч жана байкуш жабырлануучу болуп. Бизге 1000 жылдардан кийин жаңы жашоо башталды. Алдыңкылар унутулду. Эми жаныбарлар дүйнөсү достошту. Эми көптөгөн мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Мага эми коркуунун кереги жок. Коркуунун ордуна мен учкуч боломун. Айга учуп жер шарыны көрө аламын. Ага мындан ары аңуулап курсак баккандын кереги жок. Анын ордуна иш бөлмөмдөгү жумушум мени ар качан багат. Мен үчүн да керектүү жумуш табылат. Мен укук коргоочулардын катарын толуктаймын. Ичим эзилип баратат. Коенекти милиция болуп иштейм деп айтып жатканына. Туура, элестетиш кыйын. Сага айтып жатам, Гидеон Грейт. Бирок 200 чакырым нар жакта, кооз кереметтүү шаарчада жаныбарлар саясаты бар. Ал жакта баары достукта жана ынтымакта жашашат. Каалоо тилектери баары орундалат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жуди, билесиңби? Апаң экөөбүз канчалык бактылуу экенибизди. Жок. Биз көптөн бери кыялданбай койгонбуз. Туурабы, Боня? Ооба, туура айтасың. Атасы. Жашоодо маанилүү жашаш керек. Эгерде бийиктиктен куласаң, шишик пайда болот. А мен жылгандан коркпоймун да. Атаң мурдатан айтат. Кичинекейлерди укук коргоо кызматына Туура, алмайт. коргоо кызматында койнектер болгон Туура. эмес, эч качан. Бир дагы эмес. Бирок анда мен биринчи болуп, балким ал жакка мен да керекмин. Эгерде сен ошол жака чындап керек боло турган болсоң, анда сабыз талаасына барып ким иштейт? Туура. Атаң экөөбүзгө, бир туугандарыңа, айлана чөйрөңдөгүлөргө жардам берсең канчалаган Туура. киреше кирет. Туура айтат. Бул деген өтө жакшылыктуу иш. Талада иштеген кандай жакшы. Бир үй бүлө деп ушуну айт. Ал нерсени кичинебизден кыялданганбыз. Мындай жерде баарына көнүш керек. Жана биздин кыз.